Айзада Жаңгырчиеванын кылган жаласы өзүнүн башына келип түшкөн окшойт айланып келип. 2 жыл мурда эсиңиздерде болсо менин сүрөтүмү TikToктон эле видеолорумдан бирөөсүнөн скриншот кылып өзүнүн баракчасына жүктөп Instagramга бир сакалчан Айзада Жаңгырчиевага сунуш кылган экен. Мага тий, мен сага Range Rover алып берем, машина алып берем, башка алып берем, майда алып берем деп. Ал киши эми жакпаса керек балким ал Жаңгырчиевагачы. Мага ушинтип сунуш кылды деп аны мыскылдап чыгарганмы, башка кылып чыгарганмы, менин сүрөтүмдү коюп койгон ал жерге. Эсиңиздерде болсо керек ушул окуя. Ороз айында мен өзүм 3 балам бар. Мен Москвада Тембай ошол убакта Москвада элем. Аренда машина издеп жүргөмүн деп мен видео чыгарганмын ошол тууралуу. Эсиңиздерде болсо, ошондо мен Жаңгырчиеванын личкасына жазганмын, дайрегине жазганмын. Мен жердин номерин таап жазганмын, мен сүрөтүмдү алып койгула, мен сүрөтүн эмне үчүн койдуңар? Мен Жаңгырчиеваны мен өмүрүмдө жанымда көргөн эмесмин, мындай жакындан да көргөн эмесмин да бул кыздычы. Неге мен сүрөтүмдү алып койдуңар десем, эч кандай жооп берген эмес, эч кандай реакция кылган эмес, сүрөтү да калган эмес, ошол посту да калган эмес. Мен ошондо, я Алла бул кылган жаласын өзүнүн башына да кайтаргын. Мен колуман эч нерсе келбейт деген. Аллах Таала мына өзүнүн башына кайтарып кече өзү актанып чыгып атат эмичи. Менин сүрөтүмдү коюп, Айзаданын сүрөтүн коюп, бирөөлөр видео чыгарып турду эми, яки алдамчылык менен, башка жолдор менен. Анан машинисттер менен кече дагы бир схемага кошулуп калды Жаңгырчиева. Ошондой болот, бирөөгө оор казсаң көзүң түшөсүң да, бирөөгө мындай чултур казбаш керек, бирөөгө курук жала жаппаш керек. Пайгамбарыбыз айткан хадис бар го, кимде-ким бирөөгө курук жала жапса, ал өзүнүн башына келмей сайын өлбөйт ал киши депчи. Эми мен бул нерсе бирок Жаңгырчиевага аз деп ойлойм да. Мен аябай уят кылып койгон, ошол күндөр мен аябай уялып калгам. Досторум мага ошол посту жөнөтүп, туугандар жөнөтүп, чындап эле сен ошентип предложение кылдыңбы Айзадага, Жаңгырчиевага депчи. Таң калгам да, мен шок болуп калгам өзүмчү. Эми өзүм араң тилдик кылбасам, бир күн ач, бир күн ток жүрсөм, андай бирөөгө машина алып бере турган бир акыбалым болбосо, кандай мен Айзадага ушундай Range Rover алып берем деп айтам, оозум барат ошого. Мен аялым, өзүм аялым алганда дагы андай нерселерди обещать этпей эле мындайлаган, мен жөнөкөй баламын, менде эч нерсе жок деп эле алгам мен аялымчы. Кандай Айзадага ошондой нерселерди обещать этип калат экен. Ошого жалганды сүйлөгөндө ойлонуп сүйлөш керек.